Косметика терінің içine киреби деген суроого жооп берейин. Баягыда бир рилстын астына бирөө жазыптыр да. И анан силердин косметикаңар клетканын ичине кирет деп атасыңарбы депчи күлкүм келди. Куперозго жардам бербейт деген сөз да. Мындай да айымдар. Мисалы, домашний маска жасап атасыңар. Огурец, помидор, там эмне кызыл, жанагы кара карагат, малина, кулпунайдан пайдалуу. Эмне үчүн? Ал теринин үстүнкү катмарын эпидермисти жумшартат, фруктовый жана небольшой отшелушивание кылат, нымдауштурат, терең кире албайт. Анткени молекуласы, ошол действующий молекулалар өтө чоң. Теринин жыртыкчалары өтө кичинекей, өтпөйт. А косметика киреби? Кирет. Анткени азыркы заманбап косметикада биз ошол молекуланы ээрчитип бара турган проводниктерди кошобуз. Өзгөчө сапаттуу, активдүү косметика, кымбат баалуу косметика бар. Сапаттуу иштей турган косметикага ошондой кошулат. Мисалы, бизде транскутол деген кошулат. Ошол проводник молекуланы кичиртип, ээрчитип кирет. И плюс еще биз мисалы гиалуронканын кичинекей молекуласын дагы салабыз. Биз 3 молекула салабыз. Дароо сүйкөгөндө эффект аласыңар, сразу жылтыдап соң болуп калат. И плюс кичинекей молекуласы транскутол менен кирип, терең түшүп, дермага, эпидермис эмес, теринин терең катмарына түшүп, ошол жерде гиалуронканы толуктап, кийинки эффект аласыңар. Клетканын ичине косметика түзмө-түз кире албайт, алтындарым. Куперозго клетканын ичине кирип кереги жок. Ал клетканын сыртынан иштейт. А клетканын ичине кириш үчүн күнүгө сүйкөш керек, күнүгө кам көрүш керек, регулярно болуш керек. Любой нерсени, даже алтынды сүйкөп калтырып койгон, даже бир эксперимент кылганда полный бир кичинекей баланын бир эмедечи фестивалда денесин бүт сусальный золото алтын кылып туруп калтырып кетишиптир да. Эртеси күнү ал бала өлүп калыптыр. Анткени денеси дем ала албайт. Денеге койгон нерсенин баары сиңет канга, клетканын ичине кирет. Но убакыт керек. Регулярдуу сүйкөш керек, көп сүйкөш керек, постоянно сүйкөш керек. Эми клубника 24 саат сүйкөй албайсыңар да. Туурабы? Малинаны күнүгө бир ай эртеден кечке чейин сүйкөнүп жүрө албайсыңар. А косметиканы сүйкөнүп жүрөсүңөр. Косметика кожада 24 саат. Эртеменки кремди чечип, кечки крем, анан сыворотка, анан тиги буусунун баары. Демек, косметика клеткага чейин киреби? Гипотетически кирет. Таасир этеби? Гипотетически таасир этет. Ошон үчүн дүйнө жүзүнүн баары натуралдуу косметика деп кыйкырып атпайбы? Анткени